Bizdin baldarыбыз köp boluş gerek. Kızlarыбыз, kelinlerimiz köp töröş gerek. Köp balalı oluşumuz gerek. Tak, murdagıday birden, ekiden bala olup toktop kalbastan 5'ten, 6'dan, 7'den, 8'den, 10'dan bala töröşümüz gerek. Bunu oşonda gana Kırgızstan önü gösöt. Bul kebirler bunu aytsaң tamaşa retinde oynanışı mümkün. Tamaşa emez. Bul ötü, oluttuğu mesele. Oluttuğu mesele. Mamlekettin koopsuzluğu anın elinin sanına jaraşa bolot. Tak, elimizin sanı ösmeyince, elimizin sanı kömöymeyince koopsuzluğumuzu biz saktay albay kalışımız mümkün. Dünyada kançalagan özgürlükler bolup atat. Tegeregimizde kançalagan çoğun mamleketler var. Bardığının mamleketlerden sandары köp. Bizdiki az bolup atat. Oşonduktan buga oluttu karaylı. Men emi agay kelin kızlarımıza karab aytsam ele baldarыбыз, agaylarыбыз, inilerimiz bizge tiyешеси жок экен дебегиле. Именно силерге тиешеси бар ошонун. Так, именно силер ошону баштап беришиңер керек. Мындан ары токтобой кылагын. Мамлекет өзүнүн жаш балдарына шарт түзүп берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Биз садиктерди салып беребиз, мектептерди салып беребиз, окуу жайларды куруп беребиз, бардык шарттарды түзүп беребиз. Демек бала чакабыз көп болуш керек. Мына мен азыр бир кубанычтуу маселе менен дагы нарынга келгенимди айтып коеюн. Кече күнү эле Кара Сууга барып келдим. Кара Сууда 2-3 эм төрөлүптүр. 3 эм 2 үй бүлөдө төрөлүптүр. Ошолорго барып президенттин атысынан 500 000 сомдон жана 3 квартиралуу квартира берип келдим. Ошол нерсе мына эң кубанычтуу Нарын шаарында ушундай болуп атат. Нарын шаарында 1-3 эм төрөлүп, Кудай кааласа ошо балдарыбыз өсүп өнүгүп атат. Мен азыр барып алардан да кабар алам. Президентибиздин атынан 500 000 сом акча беребиз, 3 комнаталуу квартира беребиз. Так, аларга. Бул эле болуп токтоп калбастан, азыр биздин өкмөтүбүздүн программасында бар, президентибиз тапшырманы берди. Азыр ошону эсептеп чыгып атабыз. Жана айтпадымбы, биздин мамлекетибиздин саны, адамдардын саны улуттук коопсуздукка да таасирин тийгизет деп. Мына мен өзүм ошонун башына туруп эсептеп чыгып атабыз. Мындан ары мындай кылайлы деп атабыз, урматтуу кыздар. Айрыкча бул кыздарга, келиндерибизге, аял кишилерге маанилүүдө жана ошолорго тиешелүү. Мындан ары 4-үнчү бала төрөгөнгө мамлекет тарабынан материалдык капитал деп коет, материнский капитал деп коет, жанагы разовый платеж. Так, сүйүнчү катары. 4-үнчү бала төрөгөн биздин бул эркектерге берилбейт. Бул келин кыздарга берилет, айтып коеюн. Муну дагы. Кийин эркектер бизге дагы бергиле деп жүрбөгүлө. Мына келин кыздарыбызга айтып коеюн. Келин кыздарга гана берилет. 5-нчини төрөгөндөргө 600 000 сомдон берилет. Так. 7-нчини төрөгөн кыздарыбызга 1 000 000 сомдон акча берилет. Так. 8-ди, 9-ду төрөгөн келин кыздарыбызга 1,5 миллион сомдон акча берилет. 10-ду төрөгөнгө 2 миллион акча берилет. Мына ошон үчүн бул эмне үчүн муну жасап атабыз биз? Бул биздин акчабыз ашып ташып кетип аткандан жасаган жокпуз. Бул биздин мындай орусча айтканда вынужденная мера. Ушу балдарыбызды, келиндерибизге аз болсо дагы жардам берели. Мына келиндерибиз айтып атпайбы? Макул биз төрөйт элек, бирок бала чаканы бага албай калып атабыз. Бизге болсо пособияны аз берип атасыңар деп атпайбы? Мына ошон үчүн көп төрөгөн биздин келин кыздарыбызга биз ушинтип мамлекет тарабынан поддержка кылабыз. Колдоп турабыз, Кудай кааласа. Так. Анан сырткары муну эми бүт республика боюнча эле жасалат экен деп ойлобогула. Бул баягы деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жашаган жерлерде төрөгөн келиндерге берилет, кыздарга берилет. Так. Бул деген Нарын облусту бардык район шаарлары кирет экен. Демек Нарын облусунун саны Кудай кааласа жакынкы жылдары тез эле өсүп кетет деген ойдомун. Так, ошогон эми буну дагы бир жолу айтайын, кээ бирлер тамаша иретинде кабыл алышы мүмкүн. Жок, бул тамаша эмес. Бул өтө олуттуу мамлекеттик программа. Биздин элибиз мына азыр 7,5 миллион болсо, тез аранын ичинде биз 10 миллион болушубуз керек. Тез аранын ичинде биз 15 миллион болушубуз керек. 20 миллион калк болушубуз керек. Мына ошондо биз күчтүү мамлекет болобуз. Мына ошондо биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн биз кабатыр болбойбуз. Мына өсүп аткан Кудай кааласа жигиттерибиз, кыздарыбыз
мамлекетибизди биздин колубуздан алып, кийинки муундарда татыктуу коргоп, өстүрүп калат. Мына ошого биз шарт түзүшүбүз керек деген ойдомун. Эми рахмат, урматтуу эл журт. Мен бир аз жанагы балдар кыздарыбыз жөнүндө, келечек муундар жөнүндө айтып кеттим, бирок мына Нарын шаарындагы бүгүнкү акыбалды көрүп атабыз. Туура Нарын шаары мына акыркы 2-3 жылдан бери бир аз болсо дагы өзгөрүлө баштады, бирок бул аз. Нарын шаары өтө эле эскирип кеткен. Нарын шаары каралбай калган. Нарын шаары эле эмес, Нарын облусту, район, жер айылдар такыр эле каралбай калган. Так, жолу десең, жолу жаман, мектеби десең, мектеби жаман, садигиден айтпай эле коеюн, жана башка эч кандай шарт түзүлбөй эле элдер кыйналып жашап калган. Мунун бардыгын биз сезип билип турабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекетибиздин жетекчиси, президентибиз дагы айтып атат. Ошол Нарын облустун карагыла, Талас облустун карагыла, жерлерде, алыс жерлерде жашаган элдерди ошолорго шарт түзгүлө деп айтып жатат. Мына Нарын облусунда өзгөрүүлөр боло баштаптыр. Мен азыр эле мына стадионду көрүп келдим. Стадион деген өтө мындай адам ыйлай турган, орусча айтканда плачевном состоянии калып кетиптир. Эч ким карабай койгон. Так. Анын жанындагы маданият үйү турат, көрүп атасыздар. Ал дагы эч ким карабай койгон. Ошол маданият үйү менен Нарын стадионун кудай кааласа эмдиги жылы мен өзүм жеке контролюм алып туруп, сонун кылып бүтүртүп беремин. Макулбу? Ошол силерге аз болсо дагы жардам болсун. Анан сырткары мына жергиликтүү бийлик органдарына дагы мамлекеттен атайын бюджет бөлүп берип атабыз. Быйыл Токмок шаарына миллиард бердик. Кара Балта шаарына миллиард бердик. Жалал Абад шаарына миллиард бердик. Караколго миллиард бердик. Быйылкы эле жылы. Былтыры дагы миллиардтан бергенбиз аларга. Эмдиги жылы кудай кааласа Нарын шаарына, Нарын облусуна 1 миллиард сом акча берип атабыз мамлекеттен. Мына ошону колдоносуздар. Так. Ошентип кудай буйрса бул Нарын шаарын дагы көтөрөбүз. Нарындыктарды жерлердеги айылдагы жерлерде көтөрөбүз. Андан сырткары президенттин дагы бир тапшырмасы бар. Бир дагы мектепте спорт зал болбой турган мектеп болбош керек деп. Бардык мектептерде спорт зал болуш керек. Жабык түрүндөгү сонун шарттары менен балдарыбызга спорт зал курушубуз керек. Мына ушул тапшырманы дагы аткарабыз кудай кааласа. Урматтуу эл журт, урматтуу кыздарым, келиндерим, мына бул жерде турасыңар. Себеби менин кызматкерлеримдин бардыгынын кыздары дагы, аялдары, мына келинчектери, менин да келиндерим болосуңар. Так, менин да кыздарым болосуңар. Ушул жакшылап кызматкерлерди карагыла, көбүрөөк бала чакалуу болгула. Мен бир маселени айтып коеюн. Муну мен өзүм кызматкерлериме жеткизген, бирок силерге да жеткизип коеюн. Мен бир жакында эле бир чоң чогулуш өткүзүп, кызматкерлерди чогултуп айттым. Карап, статистиканы карап, аналитиканы карап отурсам, бизде өтө эле көп үйлөнбөгөн, күйөөгө чыкпаган кызматкерлерибиз көп экен да. Мен ошолорго айтып атам. Тез аранын ичинде күйөөгө чыгасыңар, тез аранын ичинде үйлөнөсүңөр деп атам. Так. Андай болбосо мен эсептеп чыксам, биздин комитеттен эле жылына 500дөн бала төрөлбөй атыптыр. Себеби холостойлор көбөйүп кеткен. Күйөөгө чыкпагандар 30-35ке чыгып, 20-25ке чыгып күйөөгө чыкпаган кыздарыбыз көбөйүп кеткен. Балдарыбыз болсо 40 жашка чейин үйлөнбөй жүрүп алышкан. Жумуш деп. Жумуш жакшы, бул жумуш дегениңерге мен сүйүнөмүн. Бирок турмушту эстен чыгарбагыла. Турмушту эстен чыгарбагыла. Эртерээк күйөөгө чыгып, эртерээк балалуу болуп, эртерээк үйлөнүп, мамлекетибизге ошол жагынан да салымыңарды кошушуңар керек. Муну ата-энелер ар бирибиз бала чакабызга айтышыбыз керек. Так, ар бирибиз ошого айтышыбыз керек. Себеби муну кээлер ойлойт, бул үйдө отуруп эле сүйлөшө турган маселе деп. Жок. Муну коомдагы билиш керек. Муну коомдо дагы талкуу кылышыбыз керек. Так, бардык жерде айтышыбыз керек. Коллективдер бар, үй бар, иштеген жерибиз бар, коомубуз бар. Бар жерде айтышыбыз керек. Сен үйлөн эртерээк, 27ге чыгып калдың, 28ге чыгып калдың деп. Ушул маселелерди дагы айта жүрөсүңөр деген ойдомун. Рахмат баарыңыздарга. Эми Нарынга көптөн бери келбей, силер сагынып калыпмын, көбүрөөк сүйлөп койдум. Капы болбойсуздар. Рахмат.